Назарыңыздарда маек берүүсү алып баруучусу мен Перизат Каденова. Саламатсыздарбы? Студиябыздын кезектеги мейманы актер Нурбек Юлдашев. Нурбек, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач биздин студияга куш келипсиз. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан Нурбек, сиз кыргыз кинолорунда көптөгөн ролдорду жаратып, өзүңүздүн күйөрмандарыңызды топтоп келатасыз. Анан негизи эле чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар, ийгиликтер болуп жатат, ошого токтолуп кетсеңиз. Чыгармачылыгымда азыр жеке чыгармачылыгымда акыркы күндөрү мен көбүнчө эле азыр телевидениялардын бирөөндө эмгектенип атам. Мен кино жаатына караганда ошо теле жаатына көбүрөөк болуп кеттим окшойт деп ойлоп атам да. Анан акыркы жаңылыктарыман биз мына Ильяс Агыбай уулу, мен устатым деле болуп калды, устатым десем да болот. Ильяс аке экөөбүз сонун бир мультфильм которуп атабыз. Бул Голливуддун мультфильми. Ошонун оригинал дискин сатып алып, которуп, ошону жөн которбой, сөздөрү, мааниси бүт ошо бойдон калат. Биз болгон эле үндөрүн куудулдардын үнү менен сүйлөтүп атабыз да. Мисалы үчүн зебраны Борончу байкенин үнү менен сүйлөйт. Жираф Жамбыл аке сүйлөйт жирафты, ушундай. Анан мунун жакшы жери бул жаш балдарга, мындай жеткинчек балдарга аябай тарбиялык мааниси дагы көп. Анан күлкүлүү дагы болот экен. Анан биринчи жолу ушундай болуп атат деп ойлойм да, бул Кыргызстандачы. Анан эң негизгиси бул 3D форматта чыгарып атабыз эже. Качан көрө башташат көрөрмандар? Көрөрмандар буюрса, көрөрмандарга жаңы жылдан кийин тартуулайлы деп турабыз. Азырынча үн кошту, озвучка деп коет го, озвучка кылып атабыз. Буюрса жаңы жылдан кийин көрөрмандар көрүп калышат. Сен көптөгөн кыргыз кинолорунда катышып жүрөсүң, анан мындай өзүңдүн жеке долбоорлоруң барбы? Мындай ушундай дагы бир кинолорду жаратууда же болбосо дагы ушул сыяктуу башка бир чыгармачылык менен иштөөдө атайын бир долбоорлорду түзүп иштеп келатасыңбы? Мен бул киного түшүүдөн сырткары көбүнчө бул клип тартуу менен алектенип атам. Негедир ушул клип тарткан жагы мага аябай өзүмө да жагат да. Мен ошол жумуштан эргүү алам десем болот да. Клип тартабыз, мындай тарбиялык мааниси бар роликтерди тартабыз дегендей. Жумуштан сырткары ошол эле. Анан өзүңдүн жараткан ролдоруңдан сага эң көп ийгилик алып келген кайсы роль болгон? Мага эң ийгилик көп алып келген бул Боз салкын тасмасындагы мага эмне болсоңор ошо болгула деген сөз. Мага атактуулук десем жаңылышып калатырмын, кичине белгилүүлүк алып келди да. Ошол кинону азыр эсимде, Камчы байке экөөбүзгө тапшырма болгон. Ошол экөөңөрдүн ортоңордо бир конфликт түзгүлө. Анан съемка болуп аткан учурда эле жана Асеманы түшүрүп аткан, тартып атышкан тиякта. Биз Камчы байке экөөбүз тамдын артынан өтө калып эле сен мындай дейсиң, анан мен мындай дейм деп эле чыгып калган фраза да бул. Ушул сөз бирок элге аябай кеңири тарап, ушул сөз аркылуу көпчүлүк таанып калышты деп ойлойм. Демек, атайын даярданбай эле баягы кокустуктан эле чыгып, чынында эле кокустуктан чыгып калган сөздөр экен да? Кокустук болуп калган сөздөрдөн ушундай эл таанып калды да мени ушул сөз аркылуу. Анан өзүң мындай бир продюсерлик кылып, же болбосо бир режиссер катары бир мындай кино тартуу оюңда барбы? Мен өзү негизи кесибим актер, театр жана кино актермун. Бешеналиев атына искусство азыр университет болуп калды, ошону бүткөм. Сөзсүз оюмда бар эже, бир сценарийлерди даярдап жүрөм. Анан тартканга жараша көргөн киши чыгып баратып мындай мактап чыгып кандай нерсе жаратыш керек болуп атат да. Бирок мен ошого толук даяр боло элекмин. Азыр аракет кылып ошонун үстүндө иштеп жүрөм. Сценарий жазып, анан башка жактарын дагы ойлонуштуруп, кандай кылыш керек, кантип тартыш керек, ким менен тартыш керек, эмне менен тартыш керек дегендей. Ошо сага Боз салкын кино тасмасы көптөгөн ийгиликтерди алып келди деп жатпайсыңбы? Бул тасмага тартылууга сага ким сунуш киргизип, ким аркылуу келип, кандайча тартылып калдың эле? Бул тасмага мен ошондо 2-курс элем. 2-курста окуп жүргөндө каникул башталайын деп, мына гос экзамендер башталып калган да университетте.
Анан газетадан көрүп эле кастинг жарыяланып атыптыр деп эле барып кыргыз фильмге барып, ошол Капар деген баланын ролун өттүм да мен. Капардын ролун ойноп, эмнегедир ошол кастинг бүткөнчө фото кастинг, видео кастинг деп бөлүнөт да, ошол кастинг бүткөнчө кызыгы мага бир да конкурент келген эмес да, мага атаандаш келген эмес менин ролумачы. Башкалар мисалы үчүн Асеманын ролуна 5-6 кыз, Сез Байкенин ролуна 5-6 жигиттер келип атышты, бирок менин ролума мен эле барып турмун да. Ошентип ийгиликтүү өтүп кеткем анын ролуга. Жакшы, анан могу баягы бизде учурда баягы жаштар көптөгөн кино тасмаларды жаратып келатат да, анан ал тасмалар DVD дисктерде эле баягы сатылып, ошол аркылуу элге жайылып эле анан могу коомдук биздин телеканалдардан мындай көрсөтүлбөй келет да, анан ошолор мисалы жаш режиссерлор көптөгөн жерлерге барып, кинофестивалдарга катышып, ийгиликтерге жетишип, мындай наам алдык, мындай ийгиликке жетише алдык деп айтышат да. Анан негизи эле ушул жаштардын тартып келаткан кинолору, анан ушуреки коомчулукка мындай көп жайылбай жатканы кандайдыр бир ойго чөктүрбөйбү? Сен ойлонбойсуңбу ошол тууралуу? Ойлоном, негизи азыркы чыгып аткан аябай кино көбөйүп кетти, чынында элечи. Канчалык кино көп болсо, мен ойлойм ушунчалык мындай конкуренция күчтүү болсо, ушунчалык сапатка өтөбүз го депчи. Мен акыркы кинолорду көрүп атам. Мындан 5-6 жылга караганда кичине жылыш бар. Анан бул сиз айткандай жана дисктерде эле эме болуп калып калып атпайбы? Себеби менин оюмча бул ошол кеңири элге жайылтуу үчүн, мисалы үчүн Азияга же болбосо Европага же фестивалдарга алып барыш үчүн ошончолук каражат кетирип анан бир нерсе жаратыш керек го деп ойлойм да. Себеби биздин азыр кинолордун 80-90% эле коммерческий болуп тартылып атат да, ошо акча табуу максатында эле Кыргызстан эли үчүн эле тартып атышат го деп ойлоп атам. Ошон үчүн чыга албай атат го чет жака. Жеке мындай сапатына кандай баа бересиң? Сапаты айтып өттүм, азыр бир 5-6 жылга караганда кичине оңолду. Бирок дагы да болсо жыла бериш керек го алдыга, дагы да болсо мындан да жакшы тасмаларды тартып, профессионалдуу кинолорду режиссерлор тарткан жакшы го деп ойлойм да, ушу тасмалардычы. Кытайлыктар кыргыздарга бир эң жакшы эле уюлдук телефон болсо кино тасма жарата берет деген пикирлерди айтышкан экен да. Сен ушул пикирге көз карашың кандай? Жок, бул пикирге мен кошулбайм эже. Анткени кантип эле ушул жакшы телефон болсо эле кино тартылып калсын, андай эмес эже. Эми албетте 5 кол тең эмес, элдердин арасында ушундай кыска нерсени эле ойлонуп алып эле ушуну тартса болот экен деп тартып аткандар да бар. Аларга да айтар элем, ошол кичине мындай кинонун да баркын түшүрбөй, кичине жакшы нерсе тарткыла деп суранат элем да. Анан мисалы ошо кинолордочу, кино жаратууда мисалы өзүңдүн ролуңда эле ролуң аркылуу мындай адамдарга мындай кандайдыр тарбиялык мааниде тарбия бериш керек да туурабы? Анан ошо өзүңдүн жанагы аткарган ролдоруңда кандай мындай үлгү болот ала турган бир тарбия бере алдым деп ойлойсуң? Мындай ойлоносуңбу, мисалы ушул сөзүм менен элге кандай жетет, анан алар кандай кабыл алат, ушуну менен мындай анын тарбиялык мааниси кандай болот? Тарбиялык мааниси негизи ар ким ар кандай кабыл алат эже. Мисалы кээ бирөөлөр жөн гана күлүп гана тим болуп калышат. Сиз айткандай кээ бирөөлөр ойлонушат, бул кандай, эмне деп айтылган сөз. Чынында ар бир айтылган сөздүн артында бул подтекст эме айта турган ой болуш керек туура. Эң негизи биз тасма учурунда режиссер кандай сценарий берсе бизге ошо режиссердун көңүлүндөгүндөй кылып гана ойноп беришибиз керек да. Эл өзү таразалап, өзү кабыл алып алат го деп ойлойм. Бизге келген жаштардын көбү эле Маданият министрлигине көп нааразычылыктар билгизет да. Анан баягы силер жаштар мисалы өзүңөрдүн чыгармаңар аркылуу баягы өкмөткө, бийликке да акырын мындай сындарды айтып тийишип келесиңер да. Анан ошо маданият тармагындагы ишмердүүлүккө кандай баа бересиң? Ушул тарапта мындай кандай болгондо реформа болот? Жеке мындай өзүңдүн пикириңде кандай ойлойсуң? Азыр
бардыгы эле же акчага сатылып калбадыбы. Анан жапжаш туруп мен мисалы тааныбаган, мен чындап эле тааныбаган адамдарды мен тойлордо жолугуп калам же концерттерде көрүп калам, маданияттын мыкты кызматкери деп. Анан бирок ошол адамдардын мыкты кызматын мен лично өзүм көргөн эмесмин да. Анан аябай көбөйүп кетишти ушундай маданияттын мыкты кызматкерин алган жаштар. Эми аларга ичкүйдүүлүк кылбайм, алсын, Кудай жар кылсын дейли. Анан бирок ушул берип атканда, ушул наамды берип атканда кичине ойлонуп, кимге бериш керек, кимге бербеш керек. Мен өз көзүм менен көргөм, жатаканаларда жашаган эл артисттерин көргөм, эмгек сиңирген артисттерди көргөм. Үйү жок, жатаканаларда жашайт, квартира снимать этип жашайт, ошондойлорду көргөм да. Чем ушинтип азыркы жаштарга караганда мүмкүн кичине калыстык кылып, көп жылдан бери маданият тармагында иштеп жүргөн инсандарга, элге таанылып, элге эмгеги сиңип калган инсандарга ошондой наам берсе жакшы болот беле дейм да. Анан ошо маданият кызматкерлеринин чынында баягы социалдык абалы өтө кыйын да. Азыр мына жогоруда өзүң эле айтып кеттиң. Анан эгерде сенде бир ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калса, ошо социалдык абалын кандай көтөрүп алат элең? Эң биринчи кезекте эле айлык акыларын көтөрмөкмүн сөзсүз түрдө. Себеби азыркы маданият тармагында иштеп аткандар өтө аз эле айлыкка иштешет. Мисалы 5 жыл окуп, театрларда 3000 сом айлыкка иштеп жүргөн досторум бар. Бул деген аябай эле жана айтышат го, жана аялы үйүнө ыйлап кирип келет. Эмне болду десе, мен аз айлык алып калдым. Канча айлык алдың десе, 3000 сом эле алып калдым. Ошого да ыйлайсыңбы? Мындай айлыкты чет өлкөдө укканда боору эзилип калат. Сен эмне ыйлайсың дегендей. Мен ойлойм, ушул айлык жагын көбүрөөк көтөрөт элем да. Анткени канчалык ар бир адамда өзүнүн интереси болуш керек да, кызыгуусучу. Ошол кызыгууга жетүү үчүн аракет кылып иштейт да. Канчалык айлык акыны көтөрүп, үй жай берип, кичине колдоо көрсөтсө, биздин маданият оңолот го дейм. Учурда өлкөдө саясий абалга кандай баа бересиң? Учурдагы саясий абалга мен чынын айтканда саясатты көрүп гана коем жаңылыктардан. Бирок ушинтип мынтип талдап, буга мындай баа, мындай деп эмнегедир аралашкым келбейт ошо саясатка. Өзүм режиссерлук, эгер мен аябай мындай эрте кызыгып кетем да, бир нерсеге кызыксам, ошонун артынан аябай эметип, корком да, ошо саясатка аралашып алып, анан мүмкүн ошол жака болуп кетемби, тамашалар калып эле дегендей. Бизде мындай таланттар азыр деген баягы Кыргызстан маданий жактан көтөрбөгөндүктөн көптөгөн спортчуларыбыз мисалы чектеш Казакстанга же болбосо Өзбекстанга баягы кетип ошонун атынан чыгып жүрүшөт. Анан сенде да ушундай эгерде мындай контракттык негизде долбоорлор болсо, ошол жака барып иштеп, мындай бутуңан туруп келүү ой максаттар барбы? Эми эмнеге болбосун? Эгерде 1-2 жылга же 1 жылга болсо барып иштеп келсе болот. Анткени өзүмө деле сабак болот, тажрыйба болот дегендей. Мүмкүн бара бермекмин мен, бирок андай боло элек. Ушуну менен биз өз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизде студияда конокто актер Нурбек Юлдашев болду. Нурбек, сиздин да ишиңизге ийгиликтерди каалап кетебиз. Талантыңыз мындан ары да ташкындап өсө берсин. Кыргыз элине жакшы ролдорду жаратып, дагы да кызмат кылып жүрө бериңиз. Саламатта калыңыз. Рахмат эже. Сиздерге да чоң рахмат, ушинтип биздин маданият кызматкерлерин элге чагылдырып берип атканыңыздарга. Ушул Калемпир KG сайты ар дайым өмүрү узун. Ушундай калемпирди ачуу чындыктарды алып чыгып жүрө бериңиздер эже. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.